эмне кылыш керек экен үйсүгө чыгыш үчүн? Бардык эле оңой ойлошот экен да. Оңой көрүнөт экен бул жакта. Үйсүдө деле топ 5, топ 10 жете турган балдар көп да. Бизге өтө чоң мотивация да. Same thing every day. Бизде максат болгондо жаштыгыбыздан Америкага барсак, Америкада ушундай үйсү деген организация бар экен билип ошого чыксак деп телевизорлордон көрүп мечтать этип. Кудай буйруган болсо, тендеден эмес, анын жаратуучусунан үмүт кылыш керек да. Асты! Түндүк күчтүү, бизде трайбализм күчтүү болчу, өзүбүз баягы. Билебиз да кичинекей бизден уруштурганда. Сен каерденсиң депчи? Азыр Кудай буйруса андай сөз жок да. Жок. Азыр баары бири-бирине жүрөктөн жардам берет да. Жүрөктөн Team Valentina Shevchenko. Мен 2003-жылы Ош областынын Өзгөн районунда Алтынбулак деген айылда төрөлгөм. Ошол жакта төрөлүп, бала чагым ошол жакта өткөн. 4-5 жашка чейин. 4-5 жашта Бишкекке ата-энем алып келген. Ата-энем менден биринчи келген да Бишкекке. Келип, үй салып, жайгашып, анан мени, карындаштарымды Бишкекке көчүп келген. Ата-энем алып келген. 4-5 жашка чейин чоң атамдын колунда, чоң атамдын жанында жатып эле чоңойгом. Өзүм Оштон Өзгөндөн Алтынбулак деген айылдан болом. Америкага мен 28 март келдим. Лас-Вегаска келген. Америкага келген максат биринчи Валентина Шевченко менен Грасон Таф болду. Ultimate Fighter Fighting Show. Ошого келгем. 32. Ошого келгем. Максат ошо болду. Валентина Шевченконун командасына чакыруу менен алар чакырды сен, ошолордун чакыруусу менен командага келдим. Эмнеге катышпадың ал жака? Бардык эле неме ойлоп тур, Илимбек катышат депчи. Биз дагы угуп калдык башында. Илимбек катыша турган болуп виза алды. Илимбек мына Кудай буйруса катышат депчи. Биринчиден ал жерде Тафта чоң вестер болду, 84 кг менен 66 кг. Экинчиден ал байестерди UFC өздөрү тандап алып, эки командага бөлүп, анан тренер шайлашат экен да. Ошо бирөөсүнүн тренери биздин командасындамын мен, Валентина Шевченконун. Биздин кыз Валентина сары кыздын. Ошонун командасындамын, ошонун чакыруусу боюнча командага жардамга, тренировка кылганы, опыт алганы келдим да. Ошол менен бир убакта виза алып алганга жакшы мүмкүнчүлүк болду, ошол го. Сенин мурунку One FC, One Championship, ошол жакта уруштуң. Контракт эмне болду? Дагы бар урушасыңбы? One FC'де одноразовый контракт болчу, разовый контракт. Ары бойдон бой сайын. Азыр көрөбүз. Эгер жакшы мүмкүнчүлүктөр болсо, ал жакта да урушуп калышыбыз мүмкүн. Бул жакта Америкада урушайлы десек, бул жакта бой табыш кыйын экен, чын айтканда. Америкада бой бардык эле оңой ойлошот экен да. Оңой көрүнөт экен бул жакта. Мен деле ойлогом, келип бойго чыгам ушул жактан деп. Көрсө андай эмес экен, бардык нерсе татаал экен. Элдер ойлогондой эмес, Элдер ойлогондой эмес экен. Бардык эле башкача ойлойт, Американы көбү жеңил ойлошот экен, оңой акча тапса болот же оңой результат көрсөтсө болот деп. Балдарындагы оңой ойлошот экен да. Самон деле күчтүү балдар деле бар экен бул жакта. Күчтүү балдар көп экен наоборот. Анан бой табыш кыйын экен. Жагы ошо Таиландка барганда ошо Tiger Muay Thai зал менен контракт түзгөм ошондо. Азыр контракт. Бой өткөрдүңбү, өткөрбөдүңбү? Ошо эки бой ошолор менен, ошолордун атынан чыктыңбы One FC-ге? Tiger Muay Thai атынан. Кыргызстан Tiger Muay Thai деп. Бизде жана Абдулла жакшы чыгып атат, Абдуллаевпи же Абдуллабы? Акбар деген байке бар, жакшы. О, 10бу, 11-0 дайыр.
3 11'den көріп тұрам, 11'den. 3 нокаут нокаут не болду жана бонуса. Ооба. 3 бонус, 3 50 миңден 150 миң долларды Кудайым берип койду бойдон. Ооба. Бардыгына бере бербейт. Анан Акбар братан да жакшы. Мындай бекем да. Ар дайым тренировка намаздарын да калтырбай окуп бекем. Өзү да канча жылдан бери өзү айтат, көп курманчылык кылып, эми результатын көрүп атам. Берем десе берип коет экен. Мага баягы бала да жагат. Данияр Тойчубек уулу деген балар го. Ооба, Данияр. 2 жолу, 1 жолу алдагы. Жаш бала. Эсейде ошо. Эсейде. Ооба. Ошолон колор жакшы. Колор мында арык эле бала, бирок колдору чөткө. Жакшы, мощный. Бизде көз тийбесин, жакшы, өтө күчтүү балдар бар. Бизде Просто ушу эптеп бул жакка келип алса, бизде UFC'де деле топ 5, топ 10 жете турган балдар көп да. Даже чемпион боло турган балдар бар да. балдар бизде неме кылыш керек. Баягы сүйлөшкөндөйчү. Неме окуш керек, интеллект керек, интеллект жетпейт. Ошол бир аз тараптан аксайт окшойбуз да. Ооба. Ал убакка деле акырын келебиз го дейм. Бизге эми келип атат да, Америкага барыш керек турбайбы? Америкада бой өткөзүп ошол жакта чыгыш керек экен. Мурда бардыгы ойлой беришчү экен. Ошентип эле өздөрү алып кетет UFC келип деген не түшүнүк бар болчу экен да мурда. Мен деле оңой ойлой берчүмүн да. Биякта бар экен. Мен деле оңой ойлой берчүмүн да, ачыгып урушам анан. 5-6 бой кылсаң, жакшы урушсаң алып кетет UFC депчи. Көрсө андай эмес экен да. I'll make sure it's right. Америкада карасаң, жаш өткөн адамдар деле мындай неме кылып атышат да. Yeah, you could row. Бизге өтө чоң мотивация да. Same. Жашы 7 and 5 эле burpees. 52 жашта. 48 жашта. Oh, Мен сиз жөнүндө айтып жатам. Сиз 48-демин дедиңиз, туурабы? 48, right? 48, бул киши 52, бул абдан өтө жакшы көрүнөт. Ооба, дайыма формада жүрүш керек, активдүү болуш керек, кыймылдап, күндө бир нерсе кылып туруш керек. Андай кылбасаң, семирип чал болуп каласың. What's your life worth, right? Front rack. Nope. Put it back here on your chest. Yeah, clean this back up though. Put it back up here. Бул күнү күндө жасайм. Мен аябай красавчик экенмин. Ушул нерсени дайыма өзүмө адат кылып жүрөм. Мен бир күндө калтырган эмесмин машыгууну. Бул нерсе мага оор деле эмес. Досторум менен чер жазып жүргөндөй. Көп адамдар сиздей болгусу келет. Бирок аны көп адам кыла албайт. You know, most people can't do that. You just have to come in. Кое бериш керек, кылса болот. Ал көпчүлүгүнө кыйын, уйкудан туруу, ордунан туруу, жумуштан кийин фитнеске баруу. Wake up and go to work. Fitness is too hard. Yeah, well. Бардык нерсеге убакыт табуу болот, тапса болот. It'll make time for Андай you. кылбасаң ден соолук керек. Right? Сен Кудай буйруса азыр Бишкекке барат экенсиң. Кайра кандай пландар, качан кайра келесиң? Дагы чакыруу барбы сага ошол хакка? Эле ал жак менен болду. Чакыруу Кудай буйруса болот керек. Болот буйруса. Бизде максат болгондо жаштыгыбыздан Америкага барсак, Америкада ушундай UFC деген организация бар экен билип ошого чыксак деп телевизорлордон көрүп мечтать этип ошол мечталар Кудай буйруса акырын орундалып келип атат. Эки, үч. Именно Валентина Шевченканын командасындасың да. Ошолор боюнча бойго UFC'ге мындай попасть оңоюраак го дейм, а? Баары биринчиден алган калоосу менен да, биринчиден эгер Кудай буйруган болсо, тендеден эмес, анын жаратуучусунан үмүт кылыш керек да. Ошол Кудай жалгыз Кудай берет, жалгыз Алладан гана болот деген. Бирок ал деле себепчиси болуп, буйруса аракет кылып атабыз. Болуп калат буйруса.
Валентина Шевченко менен жана парада туруп спарринг партнер болуп иштебедиңби? Ошондо кандай опытка ээ болдуң? Кандай опыт алдың? Өзгөрүү барбы? Чындап эми Валентинаны дүйнөнү 7 жолу жана зашта кылбады беле, туурабы? Кыздардан рекорд окшойт азыр, кыздар боюнча. Женский дивизионда азыр 7 жол зашта рекорд. Чын эле айтыш керек, моюнга алыш керек. Биздин кыргыз ММА'дын легендасы да. Ооба. Жөн эле кыргыз эмес, эми Кыргыз эмес, полный СНГнын да. Биз сыймыктанабыз биринчиден. Спарринг болгондо бизде ушундан 2-3 жыл мурун бизде Кыргызстанга келип калышкан. Биз ошондо биз апасынын учениги болобуз. Шевченко Елена Аркадьевна деген заслуженный тренер Кыргызстанда. Федерация тайский бокстун президенти. Ошонун тайский бокстан учениги болобуз. 2-3 жыл мурун ошо Кыргызстанга Бишкекке келишкен. Келип тренировка кылышып, ошол жакта жүрүшүп, ошол моменттерде биз жакшы ошо 18 жашка эми чыгып уже профессиональный карьераны баштаган убак болчу да. Ошол убактан баштап иштеп чогуу тренировка кылып келебиз. Кудайга шүгүр, андан кийин Таиландда подготовкасы болду, ошол жакта катыштым кемпине. Кийин Кыргызстанда болду, ал жакта Ысык-Көлдө бир жолу сбор өтүп, азыр уже мына Кудайга шүгүр Америкага келип калдык. Мен оюмча сенде өтө мындай мүмкүнчүлүк да, бул да Кудайдын берген сага бир белеги да. Ошондой бир дүйнөнүн эң алдыңкы боецтери менен сени бир мындай кошуп, ошого байлап деген ар бир адам деле жанында болуп кала албайт да. Ошондой Кудайым буйруса дагы сен мүмкүнчүлүгүң көп экен. Өзүм дагы Ойлоп келесиңби? жанымдагы жакын адамдарга айтып калам көп. Ошо везучий адаммын деп. Анткени жанымда Кудайга шүгүр жакшы агаларым бар. Ар дайым эскертип турат. Көтөрүлүп кетсең, мындай бир адамда болот да, ушундай атамда кээде ушундай сыфат бар экен. Кээде болот да. Ошондо ордума коюп турган агаларым бар. Өзүм чөгүп кетсем көтөрө турган дагы. Кудайга шүгүр. Менин атым Роун Лоу, 53 жаштамын. Америкага 1995-жылы келгем. Өзүм түштүк Африкадан болом. Кичинекей кезимден эле пляжда чуркап, сууда сүзүп, гимнастика, регби, серфинг менен чоңойдум. Ал эми 13 жашка толгондо күчтүү болгум келип, спорттун оор атлетика түрү менен машыгып баштадым. Менин машыгуум негизинен эртең менен 6:30-6:45 келем. Бир-эки жолу штанга менен ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасайм. Heavy squats, clean and jerk, clean lift, bench press сыяктуу. Сиз канча убакыт машыгасыз? Күн сайын 2,5 саат машыгам. Буттун булчуңдарын, арка белдин булчуңдарын чыңдап, силер бүгүн көнүгүү жасадыңар. Мен дагы ошондой көнүгүүлөрдү жасайм. 10 бурпис, 10 калорис, 20 pull-ups. Ушундай менин күнүмдүк машыгуум. Жумасына 7 күн машыгам. Мен картайганды каалабайм. Жаш бойдон калгым келет. Эч ким картайганды каалабаса керек. Билесизби, балким менин чачым агарышы мүмкүн. Эгерде мен машыгууну калтырбасам, денем, аңын сезимим, жүрөгүм жаш бойдон калат деп ойлойм. Then I'm not old inside. I'm not old in my brain, I'm not old in my heart. Мен жаш бойдон калгым келет. Менин көнүгүүлөрүм мага жардам берет деп ойлойм. I can burpee, whatever, easy. Сиз мага аябай чоң мотивация бердиңиз. Бул канал менин мекендештерим үчүн. Алар да бул жака келип, өздөрүнүн тажрыйбасын өнүктүргүсү келет деп ойлойм. And then improve their self. A lot of people want to do that, you know. Алар сөзсүз бул жака келиш керек. Сизге чоң рахмат, мага чоң мотивация жөн күч бердиңиз. Силерге да рахмат, менин ашыктыруу залыма келгениңер үчүн. Келгениңиздерге кубанычтабыз. Биз элекпиз али. Биз элекпиз. Кыла беребиз. Жакшы болду, жакшы болду. Мощный болду. Сонун. Мен чындап команда силер бар үчүн эле келдим. Команда болсочу, өзүң барсаң үйдүн жанында эле залдар бар. Ошого окшогончу. Бул 1 саат болсо да, 40 мүнөт болсо дагы баягы кичине өзүнүн чержадасын общение чемпиондор менен сүйлөшүп. Сонун болду, тренировка мощный экен. Азыркы комбинация жакшы экен,
Велик. Сага дагы Велик. өтө чоң неме болду да, бияктан опыт. Ооба, буюрса. Неме алып. сурап атпайм буданчы. Тиги Тайгерде жүрдүң. Тайгердин кроссфити кандай, ушундай десем. Аларда дейт. Булар айтат 10 круг кылабыз дейт. Аларда бираз башкачараак. Буда могу азыр 2 упражненияны жакшы берип атпайбы? Мисалы, ошого фокус коюпчу. Ал жакта 10 10 коет дагы Физика. минутадан кечке ошо. Ал жерде немелер да көбүнчө билесиң? Файтерлер да. Файтерлер, Алар мындай физика неме кылышат. А бу жердечи, бу жерде көрдүң немеси менен баардыгынчы грамматика менен. Тура коюп берип атат да. Силерге суроо. Эмне кылыш керек экен UFC'ге чыгыш үчүн? Мындай, UFC Bellator'га чыгыш үчүн эмне кылыш керек экен? Мына Дайыр сен башта. Эмне кылыш керек? Сен мен- болду, эмнеге чыкпай атасың? Мен мындай немемди айтайын, мен өзүм оюмду айтайын деп мындай деп айта албайм да. Айта албайм, оюмду айтайын деп мен ар адам жеке ою болот го. Самбо боюнча дүйнө чемпионсуң. Ооба. 3 жолу финалга, мен билишим боюнча 3 Ооба, жолу 3 жолу финалга финалга чыгып, 2 жолу экинчи месте, Бир жолу чемпион болду. дүйнөнү уттуң. Азияны 3 жолу уттуң. Ооба. Эми Кыргызстанды дебеледиң. Машалла. Эми ошо эмнеге UFC'ге чыкпай атасың? 1 жыл болду да. Бул жактан биринчи келип эле туура команда экен. Туура команда Тура тандап, команда тура келиш керек. туура келиш керек экен дагы анан. Экинчи очередте документиң экен. Бул жакта ушу документиң болсо, туура командаң болсо, анан чыгыш буюрса. Эмнеге болбойт? Мен деле иштеп, спаррингке туруп, күрөшүп деле көрдүм UFC'нин боецтери менен. Бизде эле балдар, а? Бизде эле балдар, бизде эле колбуту бар. Биз ашсак ашабыз, бирок кем калбайбыз да буюрса иншалла. Анан бизде азыр жакшы чыгып келатат го, жакшы балдар бар. Мисалга айта кетсем, азыр UFC'де биринчи кыргыз болуп, Мыктыбек Оролбай уулу. Ал деле биз Кыргызстандан эле бизге окшоп эле тренировка кылып жүргөн. Кудай буйруду, документтерин кылды. Ал урушуп атат. Азыр ушу топ 10 деп койсом жаңылышпайбы, азыр досум бар, Кубаныч Абдисалам уулу деген. Ал деле бир кирет да. Ал мен жаңылышпайм, ал 5 топ 5тегилерге деле. Ошо мен ага немем жок, аны менен деле көп парага турганмын. Аны мен чогуу даярданып жүргөнбүз бойлорго. Ооба. Ошол жактан көрүп баштаган Беркутты тазалаган чечендерди. Ошол ал билесиңби? Беркутта Гранд Принцин финалга чыкканда мен да как раз ошондо Кубок Мирада урушуп аткан болчумун. Мен да Кубок Мирада финалга чыкканымда ал ошо бою болот деп ошо мен урушуп чыктым. 2 болуп калдым. Ал чемпион болгондон экөөбүз кайра эле Москвадан немеге учтум, Бишкекке учуп аттым. Ал наркы немеден келип, экөөбүз кайра эле бир самолет менен келип калганбыз да. Поезддин майын кармап келген да. Ошондо 2 болуп келип ал калганмын, ал чемпион болуп келген да. Менети менети ал бул аябай немедет. Менети көп кылат. Менети бар. Неме дагы набирайт этти. Жакшы. Көп айта берсең, көп балдар бар, көп нерселер кылып жүрдүк. Дайыр мен сен чындап айтканда чемпион мир болгондо таанышып чындап айтчы. Самбону. Самбо ошончо менет кылып жүрдү. Элимбек. Мындай көрүнбөй жүрдү да. Дүйнө чемпиону болду. Тарса турс. Жаңылыктарга чыгып кетти. Мен дагы Таныбайын десең да танып калдык. мен дагы мындай болду да. Аябай көп мен айтышат эле, ММА урушпайсыңбы депчи. Анан урушайын деп эле аябай маладам аябай жагат болчу ММА урушканчы. Анан ошо федерациянын өкүлдөрү болот го. Не кыласың? Вообще уруштурбай чыгарбай койду да. Менин оюмча бул чоң багаж болду да. Ооба, бирок кара көпчүлүгү немеден өтөт. Физически чоң карьера бар, чоң багаж менен өтөт да. Бул наоборот кайра жакшыраак болуп кетиши мүмкүн. Сен утуп чыгып эле утуп дагы бир нерсе болгондон караганда. Элимбек дагы неме болгон? Үйдөнүм деп атат дейт. Бул дагы самбист болгон. Биздин Каналбек уулу Илгиз деген агайыбыз бар.
ошо Илгиз деген агайыбыздын. Салам айтыңыз. Ассаламу алейкум. Илгиз агайдын баягы биринчи учениктеринен да бул. Самбист болгон. Азыр самбовка кийип, көк шорта кийип, көк самбовка кийип, медаль тагып жүргөн дөм сүрөттөрү бар да бул. Самбист болгон бул. Самбодо кылганбыз Ошо башында. самбода ил башында мындай самбону башында булар биринчи мектеп бар Бишкекте. Жана Кирком Стором районундачы, Новопавловка айылында. Ошо биринчи школада биринчи ошо Каналбек уулу Илгиз, Жаркынбай уулу Элдияр, Урмат Мамеджан уулу дегендер. Ошол жерде биринчи ошо жаш балдарды ошол жерде школьниктерди чогултуп эме ачышкан да. Самбо немесин ачышкан да, секциясын. Аны ошондо биринчи келип эткен балдардын бири да. Кудай буйруса эми аз калыптыр, О, оке. Кетип атат экен мына. Демек, О. Элимбек университетчи эми чындап. Университет. Американы көрдүм, Таиландты көрдүм, Лас-Вегасты. Бул бүт. Немесине баягы дүйнөсүнө почти кирип. Бул мындай болду да, самбо, анан муай тай, анан не грэплинг. Грэплинг. Полный. Тайгер, муай тай, суай тай бул да. Багажда да, мындай да. Полный бак да, ке. Еще полный бак да. Полный бак да уже багаж. Хорошо. Айткандайчы, биз айткандай. Жакшы, эми Кудай буйруса неме кылабыз да биз. Жалаң гана сүйлөбүз да, бизден чыккан болсочу. Буйрса. 1 жыл же 2 жылда аябай көбөйөт деп мен өзүм мындай ишендим да. Азына Сатыбалдиевтер турат, Буран Сатыбалдиев, Азиз Азиз. Сатыбалдиевтер турат. Азыр көп. Дайыр, сен, Мисалы Бусурманкул, мындай экен да мо? мен. Буйрса. Күчтүү балдар кырсынан өтө көп чын айтканда. Анан кимге Кудай буйруса, кимди пешенесине жазса ошол кирип кете берет экен да. Күчтүү балдар көп чынында. Бишкекте, Ошто аябай күчтүү балдар бар да. Азыр мындай эле да. Азыр жакшы болуп калды баске. Өзүңүз деле мурунку немелердин ветерандардын катарына кирип калбадыңызбы сизчи? Мына биз деле уже кирейин деп калдык дегендей. Анан башында бир залга барып мындай бири-бири менен спарринг этип же бири-бири менен мындай неме алмашып тренировка алган жок эсе болчу, туурабы? Азыр андай эмес. Азыр Бири-бирине команда болуп. Буга биздин устатыбыз Даматылык. Чоң устаздын өтө салымы чоңдоо. Бул ошол жаштаргачы, бул азыркы мамлекеттин оңолушуна, биздин жаштарга дайыр түндүк түштүк бизде трайбализм күчтүү болчу, өзүбүз баягы билебиз да кичинекей бизден урушуп жүргөндө. Сен каерденсиң депчи, азыр Кудай буйруса андай сөз жок. Жок. Өтө эми биз деле ошого үйлөнүп калганбыз да, чөйрө ошондой болчу да дайыр. Каерденсиң десе, ошол жактансыңбы депчи. Башка баягы Африкадан, башка мамлекеттен, башка планетадан мындай мамиле. Азыр Кудайга шүгүр, ошол нерсе жоголуп калды да. Азыр андай. Баардык жак. Азыр бири-бириңе барасың. Мисалы мен Бишкекте барып калат элем кылып жүргөндө спаррингкечи. Ихлас спорт клубу, Альфа профи спорт клубу, анан илимдер келип калчу. Баары дружно бир команда болуп бири-бирине жардам беришет да. Ушундай. Азыр Буйруса жакшы болот, буйруса иншалла. Ошо Алимдин командасы. Алим. Азыр баары бири-бирине жүрөктөн жардам берет да. Жүрөктөн жакшы көрүп жардам берет. Бир тууганыңдай эле. Канчанча жүрөктөн. Болду. Тренировкабыз бүттү. Алла разы болсун.